Сузак районунун Атабеков айыл аймагына караштуу Ширин мектеби 1970-жылы курулуп, эскилиги жеткен. Тар бөлмөлөрдө балдар 3-төн 4төн олтуруп билим алып келишкен. Ушундай мектепке муктаж элек да. Спорт залы бар, ашканасы бар. Заманбап мектепке муктаж болчук. Өзү 75 орунга ыңгайлаштырылган мына эски мектебибиз. Бирок бул жерде 230 окуучу билим алып окуп жатат. Ушул мектепти жаңы окуу жылына бүтөт десек, бүтпөй калды. Эми ноябрь айына бүтүрөбүз деп атат. Буга чейин мектеп окуучуларына эски имаратта бир топ көйгөйлөр жаралган. 2024-жылдын ноябрь айында жаңы курулуштун пайдубалы түптөлүп, 150 орундуу кошумча имараттын курулушу башталган. Учурда 65% бүткөрүлдү. Бул объект 150 окуучу ылайыкташтырылган кошумча корпус. Бул проекттик сметалык баасы 79 миллион сом. Тендер боюнча 71 миллионго Дамакстрой деген кичи жоопкерчилиги чектелген ишкана утуп алган. Бул мектептин курулушу 2024-жылы июнь айында башталган. Ал эми 2 мектеп капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Анын бири Сузак районундагы Атабеков айыл өкмөтүнө караштуу Жусуп Турузбеков атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин оңдоо жумушу 95% аяктап калды. 10 мектеп, 1 административдик имарат, 1 бала бакча жана 2 мектептин капиталдык ремонту жүрүүдө. Жалал Абад облусу боюнча жалпы 15 объекти жыл аягына чейин пайдаланууга берилери мерчемделген. Биз Кудай кааласа жылдын аягына чейин дагы бир 15 объект пайдаланууга берген жатабыз. Алардын ичинен 10 мектеп, 1 бала бакча, 1 спорт комплекс, 2 мектептин капремонту, и бала бакчанын капремонту бар, и 1 административдик здание бар. Бул Жалал Абад областтык юстициянын зданиясы. Ошо жалпы жонунан 15 объект тапшырабыз деп жылдын аягына чейин даярданып атабыз. Жылдагыга салыштырмалуу өлкөдө социалдык объектилердин курулуш шарттары жакшырды. 2024-жылдын 8 айына салыштырмалуу быйылкы курулуштардын саны бир топко көп. Кыял Сабирахунова, Бийбек Жумабаев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.